Таштандыга өрүк. Болгар жомогу. Bir бакчанын ортосунда жайгашкан жалгыз үйдө атасы менен уулу жашашчу экен. Убакыт өтүп, уулу үй бүлө кура турган куракка келет. Атасы тегеректен уулуна туура келе турган кыз таба албай убара болот. Балам өзүнө туура келе турган жарга үйлөнүп бактылуу болушу керек дегенде ак эткенден так этет. Күз келип калган маалда бакчасындагы бышып калган өрүктөрдөн үзүп, себетке салып айылга жөнөйт. Ой эл, таштандыларыңарды мага бергиле, мен анын ордуна силерге өрүк берем, деп кыйкырат. Эл мындай сунушка таң калышып, суроолуу карашат. Айрымдар таштандыларын алып чыгып өрүккө алмаштыра башташат. Бир маалда бир бийкеч 2-3 таштандыны көтөрүп чыгып, өрүккө алмашуусун өтүнгөндө, сиздин таштандыларыңыз абдан эле аз экен, өрүктү да аз аласыз, көбүрөөк таштанды топтогон жоксузбу дейт. Кыз болсо, үйдө таптакыр таштанды турбайт, муну кошунадан алдым дейт. Адам, мына ушул кыз келин болууга татыктуу деп, кыздын ата-энеси менен кудалашат. Үйүнө алып барып 40 күн, 40 түн той берет. Кыштактагылардын баары тойго катышат.